Несахар долбоорунда силер көрүп аткан жумуш бул Несахар долбоорунун 20-30% эле. Айттыңыз да ошо декабрга чейин иштетем, андан кийин бирөөгө өткөрүп берем депчи. Кинодо бар го Трояда. Жо, эмне деп сиз эмне деп айтышты калып атасыз? Мисалы мен элдердин эмне көзү жок, көрүп алат да өздөрү депчи, элдер көрүп ала турган нерсе эмес ал. Күзүндө жогорку кеңешке катышам, бирок Салам Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин конокто Несахар долбоорунун автору Эрлан Кокулов. Саламатсызбы? Саламатсыз. Биринчи эле сурообуздун жакында эле бозо саткан байке менен конфликт болду эле ортоңуздарда. Ошондо ал сизди сотко берем деп, сиз соттон күтүп алам деп ушундай сөздөр болду эле. Ошондон тынчып калдыңыздар да. Эмне болду? Аягына чыктыбы маселе? Жок, ал байке чалып айтты сотко бербейм деп. Мен беришин сурандым, бирок бербейм деп койду. Бербей калдым деди. Ошол менен бүттү иш. Буга чейин ушундай дагы конфликттер болуп, сотко чейин берем деп барып же сот Роудга заявление жазган, нарындан Топноч деген компания жазган. Ошол эң ызычуулардан ошол болду. Роуд менен токтоп калдыбы же сотко чейин бардыбы? Бүткөн Роуд. Несахар долбооруңуз эми 2019-жылдан бери иштеп келет да. Буга чейинки берген интервьюңуздарда айттыңыз да, ошо декабрга чейин иштетем, андан кийин бирөөгө өткөрүп берем депчи. Кимге өткөрө турганыңызды чечтиңизби? Мен командага өткөрөм муну. Бизде бир-эки киши эмес, команда чоң эле. Буюрса да декабрга чейин команданы кеңейтүүгө аракет кылабыз. Ошо команданын бир мүчөсү отурат, мына уже. Бир 3-4 выпуск бар өзүнүн. Ошо буюрса атын. Эми ушул 3 жылдан бери көп жерди барып текшердиңер, көрдүңөр, тазалыгындагы кантип жазаларын, эми силердин долбооруңар келип текшерип кеткенден кийин кандай бир жыйынтыктар чыгып аттыбы мындай? Бир жерден чыгат, бир жерден чыкпайт. Бирок ошо карабастан аздан да болсо чыгып турган жакшы да, туурабы? Мурунку ордунда токтоп турганга караганда. Ошол себептен долбоор жакшы эле иштеп атат. Өзгөрүүлөр көп эле. Долбоордо айтып атасыз, эми бул саясатка да аралашып калдыңыз. Ошол саясаттан мисалы бүгүн эле угуп калдык. Парламенттик шайлоого катышам дептирсиз да. Эмне себептен катышайын деп чечтиңиз? Негизинен эле мен өзүмдүн бир убакыттын, жашоомдун бир убакытын элиме кызмат кылып берүүгө бөлүүнү чечкем. Өзүм кичинекей кезимден бери кыялданым болчу, ошол кыялым азыр ишке ашып атат. Несахар долбоору аркылуу адамдын өмүрү жана ден соолугу баягы мындай неме экен да, ченелүү экен. Андан кийин мен баягы сезип атам, өзүмдүн ден соолугума байланыштуу дагы баягы чарчаганымды, оорутканымды, бүт ушул сыяктуу нерсени. Күзүндө жогорку кеңешке катышам, бирок менин ойлоом боюнча, билишим боюнча, түшүнүгүм боюнча бул акыркы катышуум болот. Эгер өтсөм дагы иштеп берүүгө даярмын. Өзүм элиме өтпөй калсак, анда болду го дейм, ошол менен токтотобуз го. Шаардык кеңеште да Реформа партиясы менен катышканыңыз белгилүү. Бул парламенттик шайлоодо кайсы партия менен барайын деп атасыз? Аны эми жашоо көрсөтөт да. Азырынча чечелексиз. Да, чечеде элекмин, анткени жумуштар жетиштүү эле бизде. Эл колдоп сизди эл өкүлү катары кабыл алды дейли. Мисалы, жогорку кеңештен өтүп кетсеңиз, биринчи кезекте эмнени баштайт элеңиз, эмнеден баштайт? Иштеп баштамакмын. Ошо кайсы тармакты өзгөртөт элеңиз? Колдон келген өзгөртүүлөрдү кылмакпыз. Жакшылык жок айтчы. Мисалы ошол эле тамак ашып жатып точно оңдоого аракет кылат. Ошол өзүңүз айтып калган санэпидемстанцияны, саламаттык сактоону буга чейин сындап келесип көрөбүз да. Ушул жерден кызмат алыш үчүн жогорку кеңешке аттануу шартпы, керекпи? Жок. Негизи эле кызмат алыш деле обязательно эмес да. Эмне ошол санэпидемстанцияга дагы мага бергиле 3 ай башкарайын дедиңиз. 3 ай иштеп берейин деген. Болбой кошту. Болбой кошту. Такыр. Эч кимге менден башка элдин ден соолугу кереги жок ушул. Эл өкүлү болуп, кайра элдин алдында сынга калып калам деп коркпойсузбу? Жок, коркпойм. Эмне калмак элем? Иштесең калбайсың, иштебесең каласың. Элдер айтат, эми депутат болгуча буну кыйратам, тигини кыйратам деп айтышат, депутат болгондон кийин өзүнүн кызыкчылыгына карашат, иштешет депчи. Ошо. Сиз кандай? Айтып атпайм иштейм деп.
элдин кызыкчылыгы үчүн иштейм. Ошо элге эмне деп айта аласыз, например? Жок, эмне деп сиз эмне деп айтышты каалап атасыз? Мисалы мен машина чыгарбайм Кыргызстандачы. Точно да. Бир неме этпейм. Бирок азыр деле мисалы Нисахар берүүсү менен жакшы өзгөрүүлөргө алып келдик. Шынымды айтсам, мындай эле сүйлөшүш керек. Бир депутат кылган эмес мындай өзгөрүүлөрдүчү. Бир госслужащий кылган эмес да. Нисахар менен дагы иштете берсе болобу? Болот. Бирок ден соолук бар экен, адамды кайтып атпайбы, ден соолук бар экен, ден соолук кыйналат экен. Нисахар долбоорунда силер көрүп аткан жумуш бул Нисахар долбоорунун 20-30% эле. Калган жумушу ал кадрдын сырткары калат да. Ошол себептен ал жерде көп жүрөк оорулары болот. Ал жерде көп кишилерге суроолоруна баягы жардам берип койчу дегенде жок деп жооп бериш керек. Жүрөк оорулары болот, ошол сыяктуу нерселер болот. Бул силер көрүп аткан нерсе бул Нисахар долбоорунун передачасы эле да. Мындайча айтканда теле берүүсү да. Эмнеге бул долбоор деп аталат, эмнеге проект деп аталат? Анткени бул чоң, бул бир проект. Элге жардам берген, таасирин тийгизген, мындай көп нерсени биз камерасыз деле чечкенге азыр мисалы кудуретибиз жетет да. Кудайга шүгүр. Ошол себептен баягы ушул суроону бергенде мага мен түшүнбөйм да, мисалы сен жогорку кеңешке барганда эмне иш кыласың депчи. Жогорку кеңешке барганда эмне иш кыласың? Элдин суроосу болуп атпайбы? Жок, элдин суроосу деле анда ошол суроо өзү туура эмес болуп атпайбы? Эмне иш кыласың? Элге пайдалуу иш кыласың да. Мисалы эмнени ушундай суроого эмне жооп калайт да элдерчи? Мен билбейм, барып жолду жасап берем деппи же асфальттап берем дешим керекпи? Эмне кылышым керек мен азырчы? Барам, көрөм, алман келишинче өзгөртүүлөрдү киргизем да. Таптакыр эле колуман эчтеке келбей атсам, мандатты берем, кетем. Мен акчанын артынан кууп, же болбосо баягы бир авторитеттин, бир статустун артынан кууган адам эмесмин. Менин статусум Кудайга шүгүр. Нарынга барганда менин апаларым элдин эрке уулусуң деди да. Мисалы мага ошол жетет статус катарычы. Негизинен эле көчөдөн деле көп алкыш сөздөрдү угам. Ар бир передачага барганда, эгер прямой эфир болсо, баягы телефон чалуулар болсо, только алкыш сөздөрдү эле угам да менчи. Мага дагы эмне керек? Көрөбүз, депутат болобу, баралы. Эгер өзгөртүүлөрдү кыла турган болсо иштейбиз, кыла албай турган болсо кетебиз. Болду ошол эле. Декабрда ошо Нисахар долбоорунан декабрда кетем деп айткансыз да, ошол парламенттик шайлоого катышуу экөөнүн байланышы барбы мисалы? Өтсөк да кетебиз, өтпөсөк да кетебиз. Анткени ден соолук кыйын болот. Ден соолугуңуз тууралуу өзүңүз айтып калдыңыз. Дальше айтпайм. Ошол менен бүттү. Теманы өзүңүз ачып. Жок, ачкан жок, мен просто айтып атам, ден соолук жетпей калды болду. Ден соолугуңуз кайсы убакка чейин жетет деп ойлойсуз? Мисалы депутат болуп. Декабрга чейин точно өзүмө цель коюп койгом, декабрга чейин жеткиребиз деп. Декабрга чейин жетсе, парламент шайлоодо депутат болуп калсаңыз, ошончо кыска мөөнөттүн ичинде Анда беребиз да, болгон нерсенин баарын беребиз да. Эмнебиз бар болсо, канчалык энергиябыз бар болсо, ошончо энергия беребиз да. Иштеген аракет кыласыңар, Албетте. Адам бир нерсени көздөп жашаш керек да. Мисалы, бирөө бай болбосу керек. Бирөө коррупционер болбосу керек. Чын да, мындай эмес жок элечи. Бирөө жөн эле иштегиси келет. Мисалы, бай болбосу келбей, жөн эле иштегиси келет да. Баягы немеде бар го, кинодо бар го, Трояда мамасына келип сурайт го, мен согушка барайынбы же барбай эле коеюнбу деп. Ошондо мамасы айтат: "Сен согушка барсаң, легенда болуп каласың. Биякта калсаң, аял аласың, бала чакал болосуң, бирок сенин атың ошол менен өчөт" деп айтат да. Ошондо тигил баягы согушка барууну чечим кабыл алат да. Ошондой эле ар бир адамдын жашоосунда өзүнүн эмеси бар, выбору бар да. Бул менин тандоом. Мен ушул жолду тандагам. Мен бай болуу жолун тандасам, мен азыр бул жерде отурмак эмесмин, башка жерде болмокмун, мен бай болмокмун. Чындап эле да. Ошол себептен бул менин тандаган жолум. Менин колуман келишинче, канчалык колуман келсе ошончолук иштейм да. Нисахар долбоору Кыргызстанда иштешин каалабайт элем деп айттыңыз да, КТРКда талкуудачы. Мындан кийин да канча убакыт иштейт деп ойлойсуз? Эгер могу темп менен кете берсе, бир 100 жыл, 150 жыл иштейт болушойт. Жабылбай эле. Булай ошо
Азыркы малда Кыргызстанда ошол тамак аш структурасында өзгөртүү алып келген акыркы 30 жылдын ичинде бир эле сахар долбоору. Башка эчтеке жок. Буга элдер өзү күнөөлөбү же өкмөт Элдер мамлекеттик эч качан органбы? эчтекеден күнөөлүү эмес. Элдер шайлоого барганда, бирөөнү тандап атканда, бирөөнү президент кылып атканда, бирөөнү депутат кылып атканда, ошолордун колуна баягы ушундай нерселерди өткөрүп берет. Мен сатып алуучу катары жанагы магазиндерге барып калганда айтат, элдердин эмне көзү жокпу, көрүп алат да өздөрү депчи. Элдер көрүп ала турган нерсе эмес ал. Мен акча берип атамбы, мага ошондой нерсе бериш керек. Мен аны бекер алып аткан жокмун. Эгер бекер алып атсам, анда макул, карап алганга мен макулмун. Ошону сиздин оюңузча иштеткен, ошол чыгарган продукцияны чыгарган адам жооп бериш керекпи же мамлекеттик? Мамлекет биринчи очередте мамлекет жооп бериш керек. Анан жоопкерчиликти ошол чыгарган адамды тартыш керек. Анан сатып алуучу барып кенен аны сатып алыш керек. Аян карап отурбай, окуп отурбай, бул эмне экен, анан кандай экен, анан тигиндей экен деп. Эгер мамлекет жакшы өнүккөн өлкө кааласа, эң биринчи элдин ден соолугунан башташ керек. Элдин ден соолугу непосредственно ошол эл канча акча табат, ошол өлкө канчалык бай болот, ошонун баарынан элдин ден соолугунан да зависит этет. Башка нерседен зависит этпейт. Эл канчалык көп иштеп берсе, бир күндө, например, условно говоря, бир адам 8 саат точно иштеп бере ала турган болсо, иштеген адамчы, ошол өлкө өнүгөт да. Андан көп болсо андан жакшы, 10 саат, 12 саат болсо. Адам ошондой иштеп бергенде эмне алып келет? Тамак аш алып келет. Жашаган чөйрөсү тамак аш алып келип берет. Андан башка мы то, что мы едим деп айтылганына канча жыл болду өзү. Куликовскийди барып текшерип, ичинде кандай жасалат, кандай продукция чыгат, ошону текшерген видеоңуздар бар. Мен бактылуу үйдөнбү? Бактылуу болуп, мактап, мага аябай жакты деп ушундай өзүңөрдүн эмоцияңарды көргөзүп, ушундай эме болдуңар эле да, анан жанды кейиткен кайсы эме болду? Ой, бар эле жанды кейтет, аны санап отурмун. Жаныңызды кейитип ушунчалык. Мен ойлойм, мисалы коронавирус Кыргызстандан деле чыгыш мүмкүн болсо, чыккан деле болуш керек да, чынын айтсамчы. Мисалы ошол эле бозону алсак, жана ваннайларда жасайт экен. Мага айткан киши, например, ошол айткан, ал жерге чымчыктар конот, чымчыктар түшүп кеткен малдар болот депчи. Жана ошондой эле башка жерлерден деле печенье, пряниктерди көрдүк, эшикке коюп коет, жерге коюп коет, ал жерден деле чымчыктар конот дейт. Көрдүңөрбү? Ошондойдун кесепеттин артынан коронавирус деген целый вирус келди. Азыр биз баарыбыз үйдө жашынып маска кийип жүргөн вирус. Кытайдан эмес, биздин өзүбүздөн эле чыкты дейсиз. Жок, ошо Кытайдан чыккан негизи, бирок ушундай эле нерсе үчүн чыккан да, ал дагычы. Ушу халатность үчүн чыккан. Адамдын тамакка кылган халатность үчүнчү. Ошол себептен андай оорулар бизде деле чыгышы мүмкүн да. Мындай башта ойлонтуп, тамак жасаардын алдында башта ойлонтуп, анан кийин тамакка абдан көп маани беришибиз керек. Вот Куликовскийден башка продукцияны чыгарган фирмалар бар бекен? Эми ал реклама да, по идее, бар, конечно, бар. Жакшы чыгарган жерлер деле бар, бирок саналуу да, 4-5 мен билгенимен. 4-5 биздин Кыргызстанда. Мага мени баягы канааттандырган бир 4-5 эле компания. Бул Бишкектен текшерсек, региондорго таратып жатат деп атпайсыңар, региондорго өткөрүп жатат депчи. Региондордон да текшерүүлөргө алып атасыздарбы? Буюрса алып атабыз, акырындан эми бардык жерге бара албайбыз, ал акча карап жатып сарптайт. Бизде акча каражат жатты аз. Биз самообеспечениедабыз, мындайча айтканда. Эч ким каржылабайт. Ошол себептен колубуздан келгичекти айыл аймактарга чыгып жатабыз. Ошол баардыгы ошондой Куликовскийдей же Тойбостой мындай баардык продукция чыгарыш үчүн таза, мисалы, срогу өтүп кетпеген нерселерди да сатып жибербеш үчүн эмне кылыш керек, мисалы, кандай эме берет элеңиз? Мен эми баарын эле Куликовскийде болуп дей албайм. Бизнес арганда болот, чакан бизнестер болот, жана чоң. Финансы жагынан да каражат жетишпейт. Куликовский бул чоң. Мен сураган себеби неменен? Бир колдон келе турган нерсе да, бул тазалык. Тазалык деген эмне? Мисалы, ушул офис, мисалы, силердин офисиңер таза экен да. Бул офис эмнеге таза? Анткени мал менен бул жерде бир уборка болуп кеткен. Ошол эле. Айлап жылдап уборка кылбаган жерлер бар да, тамак жасайт, айлап жылдап кылбайт да. Жанагы бүгүн неме тактык? Борсок коюп атат. Балык жасаган жерди тактык, мисалы, жанагындай тест атын жасаган жерди тартып да. Эми айлап жылдап жубаган нерселер да, ал жерде көрүнүп турат да. Бир жолу суу тийип көргөн эмес да ал жерлерге. Ошол жерден бышырат, кечинде өчөт, болуп үйгө кетет, эртеси менен айра келет, бышырат, кечинде өчөт, кайра кетет. Жуулбайт, тазаланбайт.
Суранган эле ошол эле, ошолорду жууп тазалап элге тамак жасап атканда эми ушундай нерселерди кылып коюп эле болду. Элге болгон акыркы сөзүңүз эмне деп айтат элеңиз? Шайлоонун алдында, мисалы парламенттик шайлоонун алдында эркин сөз сүйлөп коңуз. Эң негизгиси ишибизди так аткаралы, жана ден соолукта болуп ошо. Ден соолугуңуз тууралуу эч нерсе айтпайсызбы? Жок, эчтеке айтпайм. Ал жабык тема, Азыр